Assalamu алейкум достор. Жалпыңыздардын Кутманды кошууга көнүңүздөр менен кээ бирleri Кутман кеч дейли. Анықтан бүгүн негизинде футбол тууралуу айта турган сөздөр көп. Бирок бүгүн биз өзүбүздүн мамлекетибизге, өзүбүздүн жерибизде болуп өткөн оюндар тууралуу токтолобуз. Кыргыз премьер лигасы жана ошондой эле футзал боюнча Суперлига жана Суперкубоктор боюнча. Ошондон акырын баштай берели. Премьер лига боюнча татыран болсок, азыркы учурда Абдыш Ата командасы ишенимдүү жеңишти камсыздаган, мөөнөтүнөн мурда чемпион болду. Буга сөз жок, кеп жок. Мыкты команда, мыкты курам менен толтурган командалар. Ошол себептен эми Абдыш Ата командасын азыркы учурда Азия кубокторунда көрүү бизге кызыктуураак болуп калды. Анткени жалпылай ошол улуттук курама командандагы көпчүлүк курамдары дал ушул Абдыш Атага таандык оюнчулар. Ошол себептен эми Абдыш Ата командасын азыркы күндөгү акыбалына салыштыра турган болсок, премьер лигадагы жогорку даражадагы команданын катарын толуктайт. Албетте буга чейин Дордойдагы алгачкы оюндар Тилекке каршы ийгиликсиз болуп калган. Бул ошол премьер лиганы бир аз ыңгайсыз таризде башталды айтор. Алгачкы оюндарында көбүрөөк упай жоготконуна байланыштуу бул жерде эми Абдыш Атага жетүүсү кыйын болуп калды. Ошол жетүүсү кыйын болгондуктан бүгүнкү күнгө келип эми мөөнөтүнөн мурда чемпион болууга уруксаатын мүмкүнчүлүгүн берип койду жана бизге күйөрмандарга кызыктуу бир лига тартуулоо бул жылы дагы Тилекке каршы болбой калды. Анткени ошол Абдыш Ата өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөттү, өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, мөөнөтүнөн мурда чемпион болду. Ал эми Дордой командасы Тилекке каршы бул жылы туруштук бере алган жок Абдыш Атага. Ал эми Мурас Юнайтед дагы кечирээк ойгонгон командалардын катарын толуктап калды. Алай бул жылы Тилекке каршы таптакыр эле жок болуп кетти. Ошол себептен бүгүнкү күндө бул жылы менин оюмча премьер лига анчейин деле кызуу жүргөн жок. Бизге кызуу болгон жери бул ошол Абдыш Атанын Азия кубокторунда, тандабал оюндарында дагы катышып ошол жактан ийгилик жараткандыгы болду. Ошол себептен жалпылай эле мына ушул биздин курамаларыбыз, биздин клубтар арасындагы оюндар деңгээли өсө турган болсо, мындан дагы анда биздин буюрса Азия кубогуна катышуу жолдомобуз дагы, катышууга мүмкүнчүлүк болгон командалардын саны дагы көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Азыр бизде биринчи орун менен чыккан команда гана Азия жака мүмкүнчүлүк алып кетет да. Ошол себептен эми буюрса Абдыш Ата жакшы эле деңгээлди көтөрүп койду Кыргызстан деңгээлин Азия чөкөмдөрүндө. Ошол жактан дагы биз бир аз упай топтоп туруп, ошол упайды белгилеген бир өлчөмчөлүк чогулта турган болсок дагы биздин экинчи командабызга дагы толук кандуу мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн. Элитный чемпиондор лигасына катышып калууга да бизде толук кандуу мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени азыркы учурда команданын саны дагы көп болуп калды, клубтар ошо Кыргыз премьер лигасында. Ошол себептен Кыргыз премьер лигасынын жалпылай оюндарына таяна турган болсок, эгерде насип кылып демөөрчүлөр дагы, мына ошол клубдун жетекчилери дагы клубду аягына чейин сактап кала турган болсо, анда кызыктуу бир Кыргыз премьер лигасы мындан дагы өркүндөйт деген ишенимдер дагы болот. Анткени мына ошол азыркы күндө эми 10 команда болду. 10 команда стабил болуп, туруктуу болуп, мына ошол жыл аягына чейин кийинки жылдары дагы мындан дагы көбүрөөк кылып трансферлер жасап, мисалы башка жактан оюнчулар алып келип, өзүбүздөн чыккан жаңы оюнчулар ошолорду алып чыгып, эми премьер лиганы кызытып бере турган болсо, анда дал ошол Кыргыз премьер лигасынан чыккан командалар дагы Азия чөйкөмүндө Аль Наср, ушул сыяктуу топ клубтар менен калышы толук түрдө мүмкүн. Ошол себептен аракетти кыла берели, биз күйөрмандар колдой берели дегендей. Демирчү байкелер, демирчү жогору жактагы шептер клубтарын аягына чейин кармап бере турган болсо, анда жыйынтык жакшы эле болот. Бүгүнкү күндө дагы жакшы, Кудайга шүгүр, жоктон көрө жогору бизде. Ошол себептен эми алдыга дагы чыккан мындан дагы дурусураак болот деп ишенем. Арттагы фонго маани бербейбиз, аял жергесинде болчок. Ошол себептен жок дегенде сиздер менен мына ушул Кыргыз футзалы, Кыргыз футболу боюнча да маек кылуу үчүн ушул абалда дагы чыгууга туура келди. Ал үчүн кечирим сурайбыз достор. Жаратылыш коюнунда жаңы маалыматтар менен сиздер менен күлжөгөбү дегендей эле. Футзал достор, Суперлига башталды. Футзал боюнча жакынкы күндөрдө башталды. Бирок бул Суперлиганын азыркы учурдагы топ жетекчилери дал ошол Алай, Дордой, Ошму командалары, бирок бул аягына чейин ушинтип кетет деген эмес. Анткени азыркы учурдагы дагы трансфер терезе ачылганда мыкты оюнчулар келет. Ошол эле башка өлкөлөрдөн Бразилия, Иран сыяктуу өлкөлөрдөн топ игроктор келет. Ошолордун катарын толуктагандан кийин оюнчулар дагы, командалар дагы өзгөрүүсү мүмкүн, толук
Ошол себептен Суперлиганын турнир жадвалын айтыш кыйын. Бизги кубанткан эмне азыркы учурда кубанткан жаңылыктардын эң негизгиси дал ошол Суперлигада командалардын көбүрөөк катышууда болгондугу. Ошондой эле жаштардан болсо дагы дал ошол өзүнүн жергесинин атынан, өзүнүн облусунун атынан чыккан командалар бар. Каракол, Кант, Талас сыяктуу командалар жаңы эле мына ошол Суперлига аудиториясына кошулду. Бул деген дагы биздин Суперлигабыз алдыга жылууда деген дагы мүмкүнчүлүктү жаратып беришет. Анткени мына ушундай командалар кошулуп, Суперлиганын тарыхында алгач катышканына карабастан мыкты бир жетишкенге жетип атат. Ошол эле Талас командасы, Каракол менен Кант командасы да акырындык менен ойгонуп баштады. Бул дагы алдыңкы күндөрү боло турган оюндарга, алдыңкы күндө боло турган ошолорго атаандаштарына бир сигнал десек дагы туура болот достор. Эми кечээ болуп өткөн супер кубок Ошмо жана Алай. Чындыгында азыркы учурдагы топ командалардын катарын толуктаган эки мыкты лидер командалар бар. Мына ошол Ошмо жана Алай. Кечээ болуп өткөн супер кубоктун жыйынтыгын көрдүңүздөр. 6-5 эсепке ылайык оюн жүрдү. Мыкты бир чабуулар өнүккөн, мыкты бир оюнда көргөзө тартуулай алган, күйөрмандардын купунан толо турган оюнда тартуулап беришкен Ошмо жана Алайга алгач ыраазычылыкты билдиребиз. Андан кийин мына ушул оюнга токтоло турган болсок, алгач Ошмо коноктор келип биринчи голду жаратышты. Андан кийин Алай эсеп сандарын теңешти, башка кылышты. Биринчи бөлүмдө 2-2 менен жыйынтыкталды. Андан кийин экинчи бөлүмдө Ошмо командасы дароо эле түшө калып, Абдыжалил уулар башкарган, ошондой эле Абдылдаевтар кошулуп, бүгүнкү күндө эми Алайга дароо 2 гол киргизген, 4-2 алдыга чыгып алышты. Андан кийин Алай командасы жаштардын күчү менен, мурдагы карашкырлардын дымагы менен, акылдуулугу менен, ой жүгүртүү IQ-су менен кечеги күндө 3 гол жаратып кетишти. 3 гол. 5-4 болду. Андан кийин 6-чы гол жаратышты. Кийин Ошмо болсо дароо эле 5-чи оюнчуну кошо калды жана легионер Бразилиядан келген оюнчу эсеп сандарын кайрадан теңип кетти. 5-5. Эсеп санын кыскартты достор, кечиресиздер. Эсеп санын кыскартты 6-5. Андан кийин толук кандуу мыкты бир оюн аягына чейин уланды. Бирок жараткандын буйругу жазмыштан качмыштык дегендей, Алай командасы кечеги күнү супер кубоктун ээси болуп аталды. Ал эми Ошмо болсо мына ушундай мыкты курам түзгөндүгү үчүн, мына ушундай мыкты оюн тартуулап бергендиги үчүн, болгону дагы конокто болуп, финалдык беттеште супер кубоктун кубок үчүн болгон атаандаштыкта мыкты бир футбол көрсөтпөй, футзалды тартуулап бергендиги үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алда дагы оюндар бар. Алда дагы бул эки команда кездешет Супер Лиганын алкагында. Ошол себептен биз дагы мыкты бир оюндарды көрө алабыз деген ишеним бар. Мени кубанткан нерсе дал ошол достор. Биринчи эле башка жаңы командалардын кошулгандыгы, Супер Лигада дагы бир аз командалардын өнүгүп өскөндүгү, ошондой эле бүгүнкү күндөгү жаш муундардын футзалга жана футболго кызыгып баштагандыгы чындыгын аябай кубандырды. Ошондой эле YouTube каналыбызды дагы көрдүңүздөр. Кудайга шүгүр, акырындык менен жылып баштады. Албетте сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин лайк басканыңыздар менен, катталганыңыздар менен бүгүнкү күндө дагы мына ушундай футбол жаңылыктарын айтууга сиздерге бел байлаганбыз. Кыскача болсо дагы кемчиликтер кеткен болсо биз кечирим сурайбыз. Жана алда дагы мына ушундай оюндарды улантып кетебиздер. Бул YouTube канал болгону кыргыз тилинде болот, Кудайга шүгүр. Андан кийинки нерсе бир гана Кыргыз премьер лигасы эмес, жалпылай эле мына ушул Азия чөйкөмүндөгү Европадагы болуп жаткан оюндар, Чемпиондор лигасы, Европа лигасынын кандай оюндарын жалпысын талкууга алабыз. Жакынкы күндөрдө дагы бир аябай сонун жаңылык бар. Ал жаңылык менен буюрса шаарга барганда байланышабыз достор. Анткени айыл жергесинде бир аз ыңгайсыз болуп жатат дегендей. Алгач достор, эгер мен ушул менен жыйынтыктайын, убакытта болуп калды. Сиздерден бир өтүнүч, сунаш десек болот, мына ошол каналды колдоо үчүн жөн лайк басып коюңуздар жетишерлүү. Кааласаңыздар комментарий калтырыңыздар. Негизи эле мына ошол суроолор боюнча кайрадан дедим. Ошол премьер лига бүттү, чоң футбол. Премьер лига, Кыргыз премьер лигасы дагы өтө алдыга жылып бара жаткандыгын жалпыңыздар көрдүңүздөр. Кийинки жылдары кимдер чемпион болот? Кийинки жылдарда дагы ушундай мөөнөтүнөн мурда Бешата чемпион болобу же Дордой сыңарындай мыкты бир клубтар аларга мыкты бир атаандаштык көргөзө алышабы деген суроо бар. Андан кийин футзал, азыркы учурда футзал башталган. Ал футзалдан Суперлигада кимдер чемпион болот? Ошмо чемпион болобу? Алай, Дордой, Талас, балким Кант чемпион болуп кетиши мүмкүн. Бул дагы бир жараткан жазмышы болгону. Алдыңкы күндөрдө оюндарды тартуулаганда көрөлү. Футбол менен биргеликте
футбол менен бирге достор жашайлы, өсөлү, өнүгөлү. Жалпыңыздарга чоң рахмат.